кешіріп қойыңыз, очкини ала албай қалыппын. Бұл эмне мамлекеттик нотариус дегенди жоготуу мыйзам болот ал. Жок, жок. Эмне үчүн мамлекеттик нотариус керек эмес деп сүйлөп калдык? Жок, бияқта суроо болуп атат депутаттардан, мен жок. Суроо бекерден чыккан эмес. Өткөндө деле мен сизге айттым. Сиз алдын ала айтып коет экенсиз да, биз келечекте мамлекеттик нотариус деген жоготобуз деген айткансыз өзүңүз. Жок, Искамович, анда тактоо иретинде министрдин орун басары айткан. Министр айткан эмес. Министрдин орун басары мунун жардамчысы да биринчи. Ишенген киши да. Ошондуктан кичине шашпаңыздар. Жеке нотариус эч качан алыскы райондо контора ачпайт. Ал жерде права бербейт, эчтеке бербейт. Алмамбет Насырканович туура айтат. Мен өткөндө деле айттым, шашпагылачы. Сүйдөбөгө эле алдан ала. Бирок, эгер ушул кадамга бара турган болсоңор, терең талкуулаш керек да. Мен эстетип коем, 2010-жылы Бакиев ГРС деген кызматты түзүп, коррупциялык кызматты түзүп деп тополон көтөргөндө урандардын бири ошол болчу. Тилекке каршы 2010-жылдан кийин ГРС таптатынакай сакталып иштеп жатат. Ал коррупция жок экен аякта. Биз учурда канчасын пикир болчу эле. Ушуну баарыны жыйнап ГРСке берип койдук. Баарыны жыйнап жанагы земинспекцияда баарыны трудовой отношениядан баштап баарыны экоинспекцияга жыйнап берген. Бакиев жаман экен ушунда. Коррупциялык орган түзүп алган деп. Бирок алар иштеп атат. Демек, ал жерде себеп башкадан. Ошондуктан мен сизге кайрылатырам, орун басарыңызга айтып коюңуз, тилине кыскараак калмасын, ашча сүйлөбөсүн. Ошондой суроо да болбойт да. Рахмат, Искамович. Уран Анатольевич, эске алдыңызбы? Жооп бербейсизби? Жооп, орун басар жөнүндө жооп бербейсизби? Мен мына Алмамбет Насыркановичка да айтып атам, ушул маселе үчүн айтса биз карап атабыз. Бирок ал эртерээк айтып койгонго, балким биз өзүбүз дагы мындай жакшы талдоо өткөзбөй эле. Азыр комиссия иштеп атат, мына Алмамбет Насырканович, Закир Шматовичти баарын чакырып бирге кайрайлык. Анан албетте ушул чоң кадам үчүн сизге дагы маалымат берип, сиз биякта комитетте уруксат берсеңиз дагы талкуулап, анан кийин ушуга иш алып баралык ушундай. Рахмат, Уран Анатольевич. Биз менен Алмамбет Насырканович менен кеңешпей, жалпы коомчулук менен буну талкуулаш керек. Жок, анткени жарандарга кантип таасир берет. Мураскорлук деген өтө кыйын нерсе. Ал мамлекет тарабынан көзөмөл кылбасаңар, менчикке берсеңер, анда ар кандай жол менен тийиштүү эмес адамдар мураскорлукка кирип кетиши мүмкүн да. Бул өтө татаал нерсе. Ал сиз деле жеке нотариустар көп нерсе ката кетирип атат. Мамлекеттик нотариус бул мамлекеттин атынан жарандын укуктарын коргоп жатат. Мына талкуулап атпайбызбы? Токол деп атат. Токолдун деле укугу болуш керек да. Же алам, же албайм деп бирдикке келе албай атат да.